Assalamu alaikum urmаттуу Teskabар kanalının көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Оштогу Ак Тилек Кичи районундагы 40 гектар конушунда сатыла турган жаңы курулган үй бар экен, ошону сиздерге тартып көрсөтөбүз. Дареги мындай, биз азыр Ак Тилектеги Айлампага жакын жерде Берен маркетинин жанында турабыз. Тетиги жерде Айлампа, андан бери 200 метр жүрүп, ушул жолчуракка келесиздер. Бул Ак Тилектин 11-ci көчөсү. Ушуну менен түп-түз каналдан өтүп, наркы бетке өтсөңүздөр эле, үстүңкү 40 гектардын көчөсүндө жайгашкан. Негизи унаа менен бул жагынан кайырма аркылуу айланып барса болот. Мынакей урматтуу мекендештер, биз 40 гектардын каналдын боюндагы негизги чоң көчөсү менен келдик азыр. Азыркы биз көрсөткөн Берен те ылдыйда турат. Светофордон түп-түз жогору чыгып келгенде мына жерге көпүрө курулган канал бар бул жерде. Бул жактан дагы өтсө болот негизи. Унаа менен бул жагынан келесиздер. Ылдыйкы 11-ci көчөнүн тушунда жогорку 40 гектардын дагы 11-ci көчөсү. Сатыла турган үй мына ушул көчөдө жайгашкан, жаңы курулган. Ал эми мына бул жерде бир көчө нары, мына бул наркы параллель көчөнүн эле нар жагында бош жер турат. Ошол жерге бала бакча жана мектеп салынат деген план бар экен, сос объектилердин жери. Нарагыракта мечит бар туугандар. Анда жүрүңүздөр, баралы көрөлү. Ошентип сатыла турган үйгө дагы жетип келдик. Бул көчө азыр айткандай 11-ci көчө, сатыла турган үй ушул көчөнүн 5-ci номурундагы мына ушул үйү. Көрдүңүздөр туугандар, үйдү жаңы куруп тур, укмуш сонун курулуп тур. Проектиси дагы практичный өтө сонун экен. Азыр кирип бир жак чекеден сиздерге аягына чейин, ийне жибине чейин эч нерсесин калтырбай көрсөтүп берем. Биз менен чогуу болуңуздар анда. Анда баштадык. Ээси менин жанымда турат. Суроолорго жооп бергенче өзүнүн мээнетин, өзүнүн үйүн өзү айтып көрсөтүп берсин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы баары? Жакшы, Аллага шүгүр. Үй сонун чыгып турго, Ооба. Мындай ылдыйраак басып көрөлүчү. Мына үстүндөгү терезелери мына панорамный болуп тур, Ооба. Сонун чыгып тур ошол жерлерде. Ал жер эмне? Балконбу? Балкон дейин десең, чоңураак эле комнатадай көрүнөт. Детский комната кылдык, эми күн чыккандан баштап батканга чейин күн тиет ал жака. Чоң терезе коюлуп тур, жакшы. Детский кылып. Дуалды дагы, үйдүн сыртындагы бүт баарын жидкий травертин менен 3D кылып тарттырыпсыз. Ооба. Зор. Мына көчө жагындагы дуалдын астындагы сиз кафел жабыштырып жасаган окшойсуз, Ооба. Кафел экен, бул, Кафел. Бер жагына 1 метр брусчатка басып турсуз. Шундай кылдык. Арыктан суу агат. Ооба. Түшүнүктүү. Бул жол менен туугандар дагы 50 метр бассаңыздар жол токтойт. Нар жагы эгин тала поля. Анда баштай берели бир жак чекеден. Үйдүн чатырын көрүп турасыздар. Мокрый асфальт түсүндөгү тыныке менен жабылыптыр. Кар тормуздары, сливтери, өстүрмөлөрү туугандар мына жакындатып көрсөтөйүн, кагылыптыр. Андан сырткары терезелери пластик экен. Чекесинде порогтору дагы коюлуптур туугандар. Жидкий травертин болуптур. Мына бул жерди дагы навес кылып поликарбонат менен жабыптырсыз, көчө жагын, Үй менен дуалдын ортосун. Закрытый болуптур да ал жер дагы, Жакшы. Бул болсо чоң дарбазасы, үйдүн алдына навес курулуптур туугандар. Анда баштай берели. Ага чейин мен сиздерге бул 11-ci көчөнүн коммуникациясын айтып коёюн. Мына жарыктандыруулары коюлган, электр линиялары тартылган, интернет кабелдери да тартылган. Таза суу барбы бул көчөдө? Таза суу бар. Тартылган, Ооба. Бирок канализация жок. Канализация могул жакта бар. Ылдыйда. Ылдыйда. Азыр сиз эмне кылдыңыз? Бул үйдүн канализациясын септик кылдыңызбы? Пока септик, ооба. Септик ичкериде же сыртта? Жок, мына сыртта. Сыртта. Мына жерде экен, Ооба. Түшүнүктүү. Анда баштай берели. Жүрүңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына бул дарбазадагы аябай кооз чыгыптыр. Калиткасын ачып эле үйдүн ичине кире бересиздер. Үйдүн алды аябай кенем болуп турго, Бул жерге 3 унаа кенем катат экен го. Ооба. Мына арка түрүндө жасалыптыр, үстү жагы овальный, поликарбонат менен жабылыптыр, навес, бүт ферма менен жаап чыгыптыр туугандар. Бул жагында болсо үйдүн маңдайында кошумча да курулушу очокканасы бар экен. Жер 4 сотукпу? Ооба. Жер 4 сотук. 20га 20. 20га 20. Негизи үйдүн узун туурасы канчага канча? 10-60га 11-20. 10-60га 11-20. Мына бул дарбазадан киргенде сол тарапта дагы үй менен дуалдын ортосундагы 1,5-2 метрлик аралык
үстү жабылып, астына көрүп турасыздар, брусчатка төшөлүптүр. Бул жерден суу чыгарылыптыр. Төрүнө дараткана. Сырткы дараткана. Үйдүн аркасында да место калтырган окшойсу. Ал жакта жанагы отун, жанагы көмүр эмелер сактаса болот. Майда чүйдө койгон. Ал жакка. Жакшы. Негизги кире бериш бул жер, Ооба. Үйдүн кире бериши. Туугандар, караңыздарчы, мына бул барьерди дагы куюп, бетондон куюп, анан сыртын ушинтип кафелдеп, тосуп, сонун кылып, жолчону төргө чейин жасап коюптур. Бул жагы уже жашыл аянтча болот эми, Ооба. бактаракка, гүл бакчага, мини огородко, мына жер туугандар, мына бул жерге чейин экен. Ушул жерден баштап бир катар даракты сиздер бул жагын эки катар деле кылса болчудай окшойт, төргө чейин пайдаланасыздар. Жашыл зона кылыш керек. Астына газон эгип, кыскасы пайдаланып иштетесиздер. Мына бул айланасын бүт дуал менен тосуп, ушинтип жидкий травертинди 4 тарабына чейин тартыптыр. Үйдүн төрдөн күнчыгыш жагынан көрүнүшү ушул экен. Туугандар, көрүп турасыздар. Бул жагындагы дагы жанагы терезе мына бул жака чейин келип тур, панорамный болот. Үйдүн чатыры дагы жакшы жабылыптыр. Чатыры. Мына жакындатып көрсөтөйүн. Чатырынын дизайны да жакшы болуптур. Мына бул жагында да 4 терезе турат. Аркада кошумча эшиги бар экен. Аны да эң аягында сиздерге көрсөтүп беребиз. Анда үйдүн ичине кире берели туугандар. Кана, жүрүңүздөр. Так, бул үйдү качан баштап, качан куруп бүтүрбүдүңүз эми? Бул үй өзү мурун курулган, өзү быйыл полностью отделкасын кылып бүтүрдүк. Бүтүрдүңүздөр, Бурон эшик, туугандар, көрүп турасыздар. Бул жерге кичине тепкич жасаптыр. Бут кийимди ушул жерге сырткы эле чечип, үйдүн ичине түз кире берсе болот экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Ылайым, жакынкы күндөрү ушул үйдү сиздер алып, анан тойлорду өткөрүп калыңыздар. Оң тарапка бурулуп, бул аркадан өтүп эле лестница менен 2-чи кабатка чыгат экенбиз. Бул болсо коридор. Туурасы бир 2,5 метр чыгат экен. 1-чи кабатта 5 эшик турат туугандар. Ремонт аябай жаркырап жакшы болуптур. Пол ламинат. Мына жерге классикалык тумбалар орнотулуптур го, Ооба. Жакшы. Дуалдагы обойлорду караңыздар туугандар. Ачык түстөгү моющий обойлор экен. Потолок натяжной, формаланыптыр гипсокартон менен. Люстра, кичи лампалар коюлуптур. Эми бөлмөлөрдү биз бир чекеден тааныштыра берели, Ооба. Так, баштадыганда оң жактагы 1-чи эшиктен кирели. Ага чейин мына эшиктерин дагы сиздерге айтып көрсөтүп коеюн. Ак түстөгү сапаттуу, заманбап, азыр мода болуп аткан эшиктер ушулар да, Ооба. Ушундан койдурупсуз. Ручкалары дагы, ашык-машыктары дагы бүт ак түстө экен. 1-чи бөлмөгө кирдик. Бул кандай бөлмө? Бул спальня. Спальня, Чакан канчага канча бул? 3,5 3,5 3,5 квадрат экен. Мына көрүп турасыздар, шестигранный формадагы гүлдөр бар. Ушундай обойлор менен жасалыптыр. Полу ламинат, отопление киргизилиптир. Потолок гипсокартон. Потолокту мындай тепкич кылып, 4 бурчтук кылып аябай башкача жасаптыр го, Лампалары дагы үстүнөн мына софиттери баягы точечный лампалар коюлуптур. Интернет киргенби эмне? Интернет кириптир. Жакшы. Бул 1-чи спальня болду. Эми төрдөгү оң жактагы эшиктен 2-чи бөлмөгө киребиз. Бул кичигирээк зал. Бул кичи зал. Канчага канча? 4,70 3,5. 4,70 3,5. Күнчыгыш тарапта жайгашыптыр туугандар. Бир терезеси бар экен, отопление киргизилиптир. Потолок ортосу натяжной, люстралары, лампалары бардыгы коюлуп, аябай жакшы жасалыптыр. Бул кичи зал болду туугандар. Эми 3-чү бөлмөгө киребиз. 3-чү бөлмө сол тарапта төрдө. Бул кандай бөлмө болот? Бул зал. Бул чоң зал экен, Бул чоңураак экен. Канчага канча? Бул 3,5 5,5. 3,5 5,5. Кененирээк бөлмө экен. Той топурда мына ушул бөлмө көздү ачат. Көбүрөөк конок ушул бөлмөгө батат туугандар. Мына көчө жакта терезеси бар экен. Астында көп секциялуу отопление батареялары да орнотулуптур. Потолоктору жасалыптыр туугандар, мына люстралары бардык бөлмөлөрдүкү мындай биринен бири айырмасы бар. Башка жаңы дизайндагы хай-тек люстралар илинип коюлуптур. Дуалдагы обойлор болсо көрүп турасыздар, мындай супер моющий, мындай мраморго окшогон, ташка окшогон обойлор жабыштырылыптыр. Жакшы. Бул 3-чү бөлмө болду, 3-чү бөлмө, 1-чи кабаттагы. Ал эми мына бул эшиктен кире турган болсок, бул жагы 4-чү бөлмө. Бул да спальня турбайбы, же кухнябы? Бул жак кухня. Кухня дейбиз. Канчага канча? Бул жакта 3,5 3,5 кылды. 3,5 3,5. Мынакей, туугандар, көрүп турасыздар, кухня.
канализация жана таза суу турбалары киргизилиптир. Потолокто мына теп-тегиз жасап эле бир плафон лампа коюп койгон. Ушул кухняга жетет. Мына сол тарабын берки чекеден аркы чекеге чейин 3,5 метр мебель жасатып койсоңуздар болду. Бул жерге болсо мына тулпардын сүрөтү илиниптир. Эми мына сол тараптагы эшиктен ичкери кирип көрөлү. Кенен го санузел, а? Ооба. Аябай кенен болуптур, Аябай кенен болуптур. Сушилка кылып сатканбыз, отопление улап. Отоплениеге мына эме сушилка экен да бул, Биротоло ушул санузелди да ысытат, сушилканын кызматын да аткарат. Ооба. Сонун мына 1, 2, 3, 4, 5, астыңкысы менен 6. Полотенце кийим кече майда чүйдөн жаап койсо тез эле кургатып коет. Полу дубалы бүт кафел, төрү барьер болуп жасалыптыр мына. Жуунуучу жайы, сместилдери коюлуптур, форчкасы бар экен, аристон, унитаз, раковина күзгүлөрдөн бери бүт баары орнотулуптур. Мына ал жерге кир машина коюлабы? Автомат ал жака. Жакшы. Зато ички аянты кенен экен да, санузелдики. Жакшы. Мына биринчи кабат 4 бөлмөдөн сырткары бул жакта санузел бар экен. Эми экинчи кабатка ашыгалы. Бул жерге дагы батарея коюлуптур. Асты кладовкабы? Ооба. Кладовка. Эми экинчи кабатка чыга берели. Ушул жерден чыгып баратканда теп үстүн караңыздар. Жанагы сырттан көрсөткөн панорама терезелерден бүт жарык ошол жактан кирет экен. Бул болсо тепкич, мына тепкич бүт баары жыгачтан жасалып, ушинтип ак шоколад түстө комбинация болуп краскаланыптыр. Экинчи кабатка чыгып келдик. Бул жер арка экен. Чыкканда ушул жерден кайра артка бир бурулуп караңыздар. Күн мына жактан чыгат, Ооба. Ошол жактан чыгып тугандар айланып бул жакка батат да. Ошондо үй күнгөй бет курулган. Мына жерге дагы мына подсветтер илиниптир, чоң люстра илиниптир, потолоктору жасалыптыр. Бул бурчтан Г формасында мына жерге чейин чоң алюминий профиль менен терезе коюлуп жасалыптыр. Панорама. Подоконниктери да коюлуптур, Гүлөстүрүш керек экен ал жерге. Так, экинчи кабаттын коридорунда бул жеринде дагы терезе бар экен. Отопление батареясы менен. Эми экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү көрөлү. Сиз биринчи кабаттагы эшиктерди ак эшик коюпсуз. Экинчи кабаттагы эшиктерди башка дизайн кылыпсыз го? Бул жак серийраак, бул жакчы. Бул жак модныйраак экен жаа. Современныйраак экен, Мына эшиктерди караңыздар туугандар. Бирок сапаттары окшош эле экен. Биринчи кабаттагы ошол эле эшиктердин ак түстөгүсү, ал эми экинчи кабаттагысы ошол эле эшиктердин мокрый асфальт чатырдын түсүндө, же болбосо мына терезенин түсүндө бири-бирине мындай дизайнерский болуптур да бул жагы. Потолок ортосуна натяжной 2 люстра коюпсуз, бурчтан чердакка чыкса болот экен. Анда экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү оң жактан адаттагыдай баштап көрсөтө берели. Биринчи бөлмөгө кирели. Бул жанагы эле биринчи кабаттагы спальныйдын үстүбү? Ооба, ошондой. 3,5 бул? 3,5 экинчи кабаттагы балдар бөлмөсү спальня экен. Потолок тоголок жасалыптыр, жакшы. Мында да бир терезеси бар. Биринчи бөлмө. Экинчи кабаттагы жана кичи залдын үстү бул, Размери ошондой эле? Ошондой эле, Мунун обои башкачараак экен, Мунун люстрасы да башкачараак, потологун дагы башкачараак жасалыптыр. Бирок размерлери окшош. Экинчи кабатта жайгашкан. Отопление системасы паук жасалган окшойт, Потолоктон крышадан түшөт. Тез ысыйт да, анан бирдей ысыйт. Жакшы, сонун. Экинчи кабаттагы кичи залды көрдүк, эми чоң залды көрөлү. Бул жана астындагы эле залдын үстү канча эле 4,5 3,5 беле? Жок, 5,5 3,5. 5,5 3,5. Бул экинчи кабаттагы чоң зал. Же ата-энелер ушул бөлмөгө кирип алса деле болот өзүчө. Чоң залга, спальня кылып иштетсе болот да. Карап көрөт да, бөлмөлөр көп экен, бөлүштүрүп болот да. Потолок натяжной, чекелерин 4 бүштүк кылып жасаптыр. Бардык бөлмөлөрдүн обойлору биринен бири айырма берип турат, түстөрү. Бирок бардыгы жарык, ачык түстө колдонулуптур. Полдогу ламинаттары окшош экен. Отопление бардык бөлмөлөрдө бар. Ушул бөлмөдөн сыртты мындай бир кылчайып караса болот туугандар. Терезелер ачылат, подоконниктери да пластик. Так, эми экинчи кабаттагы акыркы бөлмөнү көрөлү. Бул кухнянын үстү, Бул Астындагы кухнянын үстү. Бул да 3,5 3,5, ушундай? Потолок тоголок жасалыптыр. Бул бир спальня. Бул кыздар үчүн менимче. Бул да чакан бөлмө экен.
Эми мына бөлмө кайсы бөлмө эле жана? Бул жакты детский кылса болот. Бул жак детский деп эле кылабыз. Бая сыртта биринчи көргөн бөлмө ушул турбайбы? Күн аябай жакшы тиет экен, ай. Жарык жакшы бөлмө болот экен, ай. Мына караңыздар. Сонун кылып жасаптыр. Мына терезенин чоң болгону баары бир үйдү ачат экен тургандар. Бул жакка да отопление киргизиптир. Муну эми балдар бөлмөсү кылса болот экен. Балдардын обоюу жабыштырылыптыр. Аябай жакшы. Балдар үчүн 2 бала батат негизи. Ошондо астында 4 бөлмө, үстүндө 5 бөлмө. Мынаны кошкондо 5 бөлмө. 9 бөлмө. 9 бөлмө. 4 зал, 4 спальня болуп калабы? 4 зал, 5 спальня. Жок, 4 спальня, 4 зал, бирөөсү кухня жана ылдыйда. Бирөөсү кухня. Чакан-чакан. Залдар дагы чакан-чакан. Спальняларда мисалы 3,5 3,5 чакан-чакан болуп тур тугандар. Практичный аябай жакшы болуптур. Азыр ушундай эле болгону жакшы негизи. Зор, мээнетиңизге береке. Анда сыртка чыгып, жана кошумча курулуштарды дагы көрөлү. Эми үйүңүздүн баасын азыр айтасыз. Очокканаңызды бир катар көрөлү. Байке, очоккананы көрүп алып, анан баасын мен сизден сураймын. Бир катар айтасыз. Мына чыкканда эле көрүп турасыздар. Эшикти ачып, дарбазаны ачып, бунааны бул жакка чейин киргизип кое бересиздер. Бул жагы эшигин коюпсуз, үстү жактарын тосупсуз. Зор го. Бияка кандай коюлат? Бул жакка сөрү коюлат. Тапчан коюлуп, тапчан отурса болот, стул койсо болот бул жаккачы. Зор. Мына житки травертин менен сүрөттөрү түшүрүлүп жасалыптыр. Эми очоккананы көрөлү. Ой. Пай. Тугандар, мына очоккананы ким жасады? Каяктан таптыңыз усталарды? Формасы эле бир необычный го, Оны адырлык усталар келип кылып кетишкен муну. Зор чыгыптыр мына очоккананы караңыздар. Бул жагын печка кылып жасаптыр. Самовар даяр экен тугандар. Орто чоң казан көрүп турасыздар. Ортодо буга бир койдун эти жөн эле пышат. Бул болсо андан бир аз кичинерээк казан экен. Казанын сырттарында мына жеринде тоголок кылып жасаптыр, очокторду. Ушу 4 очоктон биригип барып, мына моору менен жогору чыгып кетет. Түтүн. Очокту зор кылып жасаптыр, Очок жакты баарынан дагы караңыздар, очоккананы. Тыккан болуптур. Мында бурчка өзү ушу Г-образный кылып ушинтип жасаткан дагы негизи жакшы чыгат экен. Мына жерге дагы бир стол же бир холодильник бир нерсе коюп койсо болчу да экен. Зор. Көз тийбесин. Несі болса дағы очокканаңызда даяр таптаза тыкканы, мына жерлери кафелдениптир. Бул жагына брусчатка басылыптыр. Зор кели беле ушундай көчүп кирип жашай турган болуптур да. Нар жакта эмне бар эле жана үйдүн аркасында көрүп коелучу. Төрдө скалат, жанагы топка бар. Топка ошол жактабы? Топка ошол жакта экен, топкасын көрөлү тугандар. Мына үйдүн күнчыгыш тарабындабыз. Бул жактары да бүт баары тосулган. Эң аягында төрдөгү эшиктен бияка кире турган болсок, биякты да навес кылып жапкан экенсиз, Мынакей тугандар. Бул отопление печкасы. Ушул жерден эле көмүр отунду жагып ысыта беребиз. Сапок печканы койдурупсуз да? Жакшы. Ушу көмүрдү үйдүн аркасында, отунду үйдүн аркасында эле жийип коет экенсиз да? Ошондой эле болот. Жакшы. Нарактан алып кирип эле, бияк менен туалеттин алдынан алып кирип туруп. Бул жак менен эле могу жерден алып кирсе болот. Бияк менен да? Бияк менен да. Запасный ход кылып койдук жана. Сырт жакка чыкканда бул жактан эле кире бере турган кылыпчы. Жакшы болуптур, мына үйдүн аркасында закрытый кылып аябай жакшы кылыптырсыз. Бүт нерсе ушул жерде турат да. Мына жерден секин бир адам батып өтүп кетсе болот экен тугандар. Бул жагы уже сырткы ажаткана болуп калат. Мына. Буягын жер туалет кылыпсыз да? Түшүнүктүү, жакшы. Мына бул поликарбонаттагы жарык түшөт. Күндүзү жап-жарык эле болот негизи. Келиң эми. Байке. Мына канализациянын трубалары сыртка септикке ушундан ары өтүп кеттир да, бул жерди тазалап турганга ата эме кылганбыз, сыртка чыгарганбыз. Сыртка чыгарып, жакшы. Сонун. Так, эми баасын айтыңчы, үйүңүздүн баасы канча? Эми баасын мээнетти го кылыптырсыз. Азыркы жакындаштырып эле айткан болсок, ушул бир 132 деп атабыз, эми сүйлөшөбүз. 132 000 долларбы? Кеми барбы? Сүйлөшөбүзбү? Түшүп бересиз менен? Сүйлөшөбүз эми келген кардар болсо. 132 000 доллар кеми бар, 132 000 доллар кеми бар. Документи кандай? Документи жакшы, бар, уже архитектурадан даже жазылган, барачы. Проекттери бар? Проекттерим бар. Зор экен анда.
Мына туғандар, душевойдон баштап отопленияга чейин, очокканага чейин бүт барын жасап коюптур. Сиздер үчүн даяр. Келип эле кирип жашай бересиздер туғандар. Вариант кылабызбы, байке? Квартирага, жер участок сунуштап калышы мүмкүн, кимдир бирөө машинасын сунуштап калышы мүмкүн. Эми ар кимде ар кандай вариант бар? Вариант болсо, мында көп жана өзүнүн мүлкүн кымбат айтат. Мындай реальный айтып эметкен болсо, реальный болсо, көрөбүз эми вариантты да. Сүйлөшөбүз. Кыскасы $132,000 кеми бар, варианты бар экен. Не вариантыңыздар болсо, бул агабызга телефон чалып сүйлөшүңүздөр. Экранга телефон номерларын жазып койдук. Колдон келишинче мына ушул агабыздын мээнетин үйүн сиздерге тартып көрсөттүк. Бул Оштогу Ак Тилектеги 40 гектардын 11-чи көчөсүндө жайгашкан Берендин тушунда болуп калат. Беренден ылдыйда билесиздер, ал жерде аптекадан баштап маркетке чейин, ылдыйында мечиттен баштап мектепке чейин, бала бакчадан баштап тугандар бардыгы бар. Больница бар, шаардык больница. Бардыгы жакын. Андыктан жакса сүйлөшүңүздөр, үй сиздерге насип кылсын. Чындыгында үйдү чырайлуу салыптыр. Эми сиздерге насип кылсын, тойлор болсун. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.